Күндүн маанилүү жана соңку жаңылыктар менен тааныштырып, эфирде жаңылыктар кызматы, саламатсыздарбы? Студияда мен Сыймык Барманов, алгач күндүн негизги окуяларынан кыскача. Таласта коопсуз өлкө туруктуу келечек аталышындагы форум өттү. Жазгы сугат иштерине даярдыктар башталды. Талас-Тарас унаа жолуна кароосуз калтырылган мал ээлерине айыптар салынды. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Бакыт Төрөбаев Монголиянын Кыргызстандагы элчиси Сонт Ганхуянг менен жолукту. Жолугушууда тараптар айыл чарба, кайра иштетүү өнөр жайы жана жергиликтүү продукцияны Монголияга экспорттоо жаатында кызматташууну өнүктүрүүнү талкуулашты. Бакыт Төрөбаев Кыргыз тарап 18 тонна кылчык жүндү органикалык жер семирткич катары кайра иштетүү үчүн Монголияга экспорттоого даяр экендигин билдирди. Ошондой эле жолугушууда ветеринардык коопсуздук жана мал жандыктардан алынган продукциянын сапатын көзөмөлдөө маселесине өзгөчө көңүл бурулду. Анын алкагында министрликке караштуу ветеринардык кызматы менен Монголия өкмөтүнүн ветеринардык кызматынын башкы башкармалыгынын ортосундагы меморандумга кол коюу маселеси талкууланды. Аталган документ ветеринардык көзөмөл жана маалымат алмашуу чөйрөсүндө эффективдүү кызматташуунун пайдубалын түптөп, продукциянын сапатын жана коопсуздугун жогору стандарттын камсыз кылууга жардам берет. Эки тараптын өз ара аракеттенүүнү тереңдетүүгө жана бул багыттар боюнча өнөктөштүктү жигердүү өнүктүрүүгө даяр экендигин билдиришти. Бүгүн Талас шаарындагы Капар Медетбеков атындагы Талас облустук музыкалык драма театрында министрлер кабинетинин 2022-2028 жылдарга карата укук бузуулардын алдын алуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаттын концепциясын ишке ашыруу боюнча кабыл алынган иш-аракеттердин улуттук планын жүзөгө ашыруунун алкагында коопсуз өлкө туруктуу келечек аталышындагы форум өткөрүлдү. Максат укук бузууларды алдын алуу, жарандардын коопсуздугун камсыздоо жана ички тармактын иш алып барууларын толугу менен санариптештирүүгө өткөрүү. Соңку 3 жыл аралыгында ички иштер тармагынын натыйжалуу иш алып баруусу үчүн мамлекет тарабынан алгылыктуу колдоо көрсөтүлгөн. Анын алкагында кылмыштын бетин ачууда көзөмөл камераларынын салымы зор болгон. Коопсуз шаар долбоорунун натыйжасы менен өлкөдө жол кырсыктарынын саны 38%га азайган. Бизге башка жактан бирөөлөр келип, кылмышчы, укук бузуучу Кыргызстанды куруп бербейт. Ошону эсибизден чыгарбайлы. Эл арасында болуп жаткан укук бузууларды өзүбүз тыйып, жат көрүнүштөрдү жасаган жарандардын, анын ичинде жаш балдардын тизгинин тартып, акыл кеп айтып, таасирдүү тарбиялык жумуштарды күчөтөлү. Урматтуу иш-чаранын катышуучулары, Ички иштер министрлиги кылмыштуулукка каршы күрөшүү, укук бузууларды алдын алуу, коом арасында терс окуяларга бөгөт коюу багытында күчөтүлгөн тартипте иш-чараларды жүргүзүп келүүдө. Форумда өлкө боюнча учурда тиешелүү жайларда 3000ден ашуун видео көзөмөл камералары орнотулганы айтылды. Анын натыйжасында кылмыштын 3000ден ашык учуруна өз учурунда чара көрүлүп, бөгөт коюлган. Видео байкоолордун ишке кирүүсү кылмыштуулуктун жалпы деңгээлин 13%га төмөндөткөн. Мындан арыда натыйжалуу жумуштарды алып баруу үчүн аймактардагы ар бир кызматкерлерге толук шарттарды түзүп берүүгө аракеттер көрүлүүдө. Быйылкы жылы мынакей участковый инспекторлордун бардыгына тең автотранспорттун камсыздоо талабын ички иштер министрлигине койгон, жеринде иштөө шартын, жашай турган шартын жана башка бүт бүгүнкү санариптештирүүдагы керектүү куралдар менен камсыздоо боюнча бизге талаптар коюлган. Ошол себептен быйылкы жылы биз ушул автотранспорттарды мынакей нарын чүй жергесине берип келдик. Кудай урса Талас жергесине мынакей жаңы зайнын ачылышында тапшырып беребиз. Машиналар даяр. Андан сырткары быйылкы жыл участковыйларды ушул толук камдуу ушу боди камера, планшет жана жериндеги иштөө шарттарын түзүп беребиз. Кылмыштуулук менен күрөшүүдө, коомдук коопсуздукту камсыздоодо, тийиштүү материалдык техникалык базасын чыңдоодо облус жетекчилиги тарабынан каржылык колдоолор көрсөтүлгөн. Коопсуздукту күчөтүү максатында санариптештирүү багытында аракеттер көрүлүп, облустун райондарына камераларды орнотуу иштери жүргүзүлдү. Таттап айтсак, жергиликтүү бюджеттердин эсебинен Талас районунда 2 миллион 780 миң сомго 15 камера, Айтматов районунда 812 миң сомго 12 камера, Бакай Ата районунда 490 миң сомго
10 камера, Манас районунда 265 000 сомго 5 камера орнотулган. Муну менен катар жакын арада Талас облусунун аймагында кошумчадагы 48 видео камераларды орнотуу боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Бул акча каражаты Талас областынын өнүктүрүү фондусунан бөлүнүп 10 миллион 500 сом акча каражаты каржыланган. Форумга катышкан Жогорку кеңештин депутаты Руслан Жакышев аймактарда жолугушууларда көпчүлүк жарандар тергөө иштерине нааразычылыктарын билдирерин белгилеп, бул жагдайды эске алуу зарылчылыгына токтолду. Биздин комитетке 7 дуандан даттануулар менен айрылышат. Көп учурларда баягы адилетсиз тергөө деп айтат. Тергөөдүн мөөнөтү өтүп кетти деп. Ушунда урматтуу Ички иштер министрлигинин кызматкерлери эске алып койсоңуздар. Мынакей президентибиздин ошол эле күч түзүмдөрүнүн президенти Садыр Нурбайчович, күч түзүмдөрүнүн жетекчиси Камчыбек Кыдыршаевич, ошо Ички иштер министринин министри Улан Омаканович, мынакей сиздерге баардык жакын шарттар түзүп берип жатат. Материалдык базалар чыңдап, күчтүү техникаларды алып берип, айлык маяныңыздарды көтөрүп, ошол эле турак жай маселелерин акырын чечип келатат. Ички иштер кызматкерлеринин натыйжалуу иш алып баруусу үчүн атайын көчмө кабылдамалар ачылып, транспорттар менен камсыздалган. Ага катар милициянын аймактардагы имараттары оңдолуп, жаңы пункттар салынган. Мындай айрыкча көңүл бөлүү кызматкерлердин өз милдетине жогорку жоопкерчилик менен мамиле кылуусуна түрткү берет. Акыркы 3 жылдагы милиция тарыхый өзгөрдү деп айтсам жаңылбайм да. Биринчиден азыркы министрибиз Ниязбек Улан Омаканович биздин кызматкерлердин философиясын, аң сезимин өзгөрткөнгө толук шарты түздү. Бул заманбап технология. Азыр баягы көрбөйт деп, ууру кылба, укпайт деп, ушак айтпа деп 3000ден ашык камераны коюп, өзү министр катары кабинетинде мына 59 милицияны көчмө кабылдагансар онлайн режимде карап турат, график менен. Каяка иштеп атасыңар деп. Анан бүт 58 гроуду да, жана шаардык, райондук милиция бөлүмдөрүнүн актыбый залдарына чейин, нөөмөт бөлүмдөрүнө чейин, жана убактылуу чыгармалуу жайга чейин ошо заманбап видеокамераларды койдуруп, анан ошол райондук деңгээлде, областтык деңгээлде кандай кеңешме болуп атат, эмне жөнүндө маселе айтып атат деп карап атат да. Анан дагы бир өзгөчөлүгү ички тазалануу болуп атат да. Ошондой эле форумда Капар Медетбеков атындагы Талас облустук музыкалык драма театрынын Жашагым келет спектакли тартууланды. Айжамал Байырбек кызы, Чыңгыз Бокошев, Зена Ахматова, Талас облусу. Жазгы сугатка даярдык башталды. Алсак Айтматов районундагы Чоң Талас каналы жана Ногой каналынын ички арыктарында механикалык тазалоо иштери жүргүзүлүүдө. Жаз алды менен бетондоо башталат. Каржылоо мамлекеттик казынадан каралат. Бул каналдар аркылуу 20 000 гектар үлүш жер сугарылып, 12 айлык өкмөткө суу бөлүштүрүлөт. Самат Иманалиев соңку 5 жылдан бери Айтматов райондук суу чарба башкармалыгында экскаватор айдап иштейт. Ал күндүн суугуна, жердин тоңдугуна карабастан жазгы сугатка кам көрүп, иш үстүндө. Негизги максат дыйкандарга коромжоосу суу жеткирүү дейт. Камыш басып калган эмени 156 сантиметр ылдый түшүрүп, эми казып берип атырып. Буйруса суу кенен болуп, жакшы келе турганга мүмкүнчүлүк түзүп атырып да. Күзүндө деле могу элдер эме кылгандан кийин күзгүдө да жумуштарыбыз бар, оңдоп түзөп, ушундай тазаламайлар эме болот, анан кышкысын кайта техникаларды оңдоп түзөп, анан кайта ушу жазгы эмеге чыгабыз. Дал ушул тапта Айтматов районунун Бакайыр участогундагы Ногой каналынын ички арыктары тазаланууда. Тактап айтканда 2 километр аралыгы механикалык тазалоодон өткөрүлүүдө. Бул канал аркылуу 4000 гектар үлүш жер сугарылат. Канал таш топуракка толуп калгандыктан 60-70 сантиметр тереңдикте казылып, суунун сыйымдуулугун арттыруу аракети көрүлөт. Эске салсак, өткөн жылы Ногой каналынын 6 километри бетондолгон. Бул иш быйыл да улантылат. Кытай гранты менен Бакты Ногой проектчи иштеп жатат. Келгенде мына 2 жылдан ашып калды. Мунун 14 километри проект боюнча бетондолот. Калганы механизированный очистка, анан сооружениялар бар. Головной сооружение коюп, башкы суу бериш түйүнүн капиталдык ремонттан чыгарышат. Анан 14 километр жерин бетондоп беришет. 8 километри механизированный очистка болот. Оңдолот да.
Механикалык тазалоо иштери Чоң Талас каналында да колго алынган. Каналдын узундугу 72 километр болсо, анын 55 километри Айтматов районуна карайт. Бул канал аркылуу 16 000 гектар жер сугарылып, 8 айыл өкмөткө бөлүштүрүлөт. Учурда каналдын ичинен чыгарылган топурак жээгине төктүрүлүп, жол оңдолууда. Чоң Талас каналынан быйылкы титулга кирген бизде 2 километр жолду жасашыбыз керек. Андан тышкары 3 километр механикалык тазалоодон өткүш керек. Гидропост ГТСтерди жасашыбыз керек. Азыркы учурда ошо жолду даярдоо болуп атат да, жолду гравий төшөлөт бул жолду. 2 километрге гравий төшөйбүз. Ушул участок айрыкча жамгыр меме жааганда, мына жер сары топурак болгондуктан жамгыр жааганда жол таза жаман болуп калат да жаз убактарда. 3 жылдан бери башты каражат жакшыраак бөлүнүп атат мурункуга караганда. Ошон үчүн 3 жылдан бери иш астыга жакшы жүрүп атат да. Каналдарды тазалоого керектүү техникалар Айтматов райондук суу чарба башкармалыгынан каралса, күйүүчү майлар суу пайдалануучулар ассоциациясынан камсыздалууда. Жазга чейин каналдарды ички арыктарды тазалоо иштери активдүү жүргүзүлүп, дыйкандарга 1-апрелде алгачкы сугат суу берилет. Чолпон Сабитова, Кылмурат Мейманбеков, Урмат Додурбек уулу, Айтматов району. Талас облусунун аймагында айрым медициналык пункттар, үй-бүлөлүк дарыгерлер топтору, жалпы практикалык дарыгерлер бөлүмдөрү күтүүсүз текшерилди. Алар калкка жардам көрсөтүүдө биринчи жардам көрсөткөн мекеме катары тийиштүү каражаттар менен толук камсыздалышы керек. Ошондой эле жыл башынан бери ишке ашырылып келе жаткан электрондук амбулатордук карталар көзөмөлгө алынды. Текшерүүгө алгач Бакай Ата районунан башталды. Алгачкы медициналык санитардык жардам көрсөтүүчү жайларды текшерүү үчүн түзүлгөн комиссия Кең Арал айылындагы үй-бүлөлүк дарыгерлер тобуна барды. Мында мамлекеттен жарандарды сапаттуу тейлөө максатында санариптештирүү тутумунун негизинде ишке ашырылган электрондук амбулатордук карталары текшерилди. Бир күндө 17 жаран кайрылса, алардын бардыгы электрондук амбулатордук картага катталганы белгилүү болду. Бактыгүл Эсенбековна, Дасалиева. Бул өзү 68 жылдык экен, не застраховандан кийин. Медициналык жайларга кайрылган бардык жарандарды электрондук амбулатордук картага каттоо түйшүктү жеңилдетет. Маселен, кайрылган жаранды медициналык кароодон өткөргөндүгү тууралуу маалымат жазылып, электрондук рецепт берилет. Ошондой эле бардык медициналык изилдөөлөрдүн жыйынтыгын электрондук түрдө көрүүгө болот. Өздөрү деле электронный записке тура алса болот, регистратурага звонить через телефон аркылуу киргизсе болот, или врачтын өзүнөн. Значит, приемга автоматически записке турат. Ана приемга келгенде уже врач билет, кайсы пациент, кайсы саатына келет экенин. Медсестралар доврачебный обследование өткөзөт. Анан уже врачка барганда ошонун баары сестринский блок болот, ошону толуп калат. Врачка келген уже врач билет пациенттин кандай акыбал менен келип атат. И дальнейший врач өзүнүн приемун көрсөтөт. Мында электрондук тутумга өтүү медициналык кызматкерлердин да бир топ түйшүгүн жеңилдеткен. Убакытты үнөмдөйт. Анан тигил жака, бул жака деп чуркап келген пациенттерди улам кагаздарынан кыскарат экен. Эң жакшысы ошол экен. Дагы ушул баягыдай кагазды көтөрүшүп алып, анан жарым жолдо кагаздарын, направленияларын пациенттерибиз, бейтаптарыбыз жоготуп албай, ошол электрондук карта болгондуктан биз лабораторияга же бир врачтарга очередке тургузганда электрондук кылып эле тургузуп коебуз. Ошол боюнча эле ошол убакытка барып кирип кеткенге мүмкүнчүлүктөрү бар да. Түзүлгөн комиссия андан ары Өзгөрүш айылындагы үй-бүлөлүк дарыгерлер тобуна барды. Мында жарандарды электрондук амбулатордук картага каттоо иши солгун жүрүп жаткандыгы аныкталды. Комиссия барган күнү бир дагы жаран электрондук картага катталган эмес. Пациент келгенде до врача силер өзүңөр кирип, мореки рост, вес, давление силер киргизишиңер керек. Биякта амбулаторный картада силердин блокуңар бар да, сестринский блок. Зачем вы сюда пишете, двойную работу делаете? Ал эми биринчи жардам көрсөтүү үчүн керектүү медициналык каражаттары, дары-дармектери толук экени аныкталды. Башкасы бар, но жерде бардыгы бар экен, шокко карата, хорошо. Биринчи медициналык санитардык жардам көрсөтүүчү жайларды текшерүүнүн башкы максаты жарандарга өз учурунда медициналык жардам көрсөтүп, саламаттыгына кам көрүү. Наразы болгон жарандар көп болуп,
көпчүлүгү ошол соц тармактарда дагы ошо медиктердин тейлөөсүнөн наразычылык күчөп айтылып келет. Ошондуктан ушдайын мониторинг кылуу боюнча буйрук чыгарганбыз. Элдин көпчүлүгүндө кант диабети менен жабыркагандар бар, кан басымы жогорулап ооругандар көп болуп атат. Эми ушул кишилердин биринчи тез жардамга муктаж болуп, ошо жергиликтүү ФАПка, үй-бүлөлүк дарыгерлер топторуна келгенде дары-дармектер барбы? Ошолорду кантип тейлешип атат? Ошол максатта бүт текшерүү жүргүзүп атабыз. Биринчи медициналык санитардык жардам көрсөтүүчү жайларды текшерүү облустун бардык аймактарында жүргүзүлөт. Ажамал Байырбек кызы, Бекжан Жумабек уулу, Зина Ахматова, Бакай Ата району. Аба ырайы суук болуп, жолдордун тайгалактыгы айдоочуларга бир топ опурталдуу кырдаалды жаратууда. Буга кошумча түн ичинде малын короого киргизбей, трасса боюнда калтырып койгон мал ээлерине бир топ эскертүүлөр берилгендигине карабастан, мындай көрүнүштөр токтобой келет. Кече түнү Чат базар айылындагы малын трасса боюна калтырып койгон мал ээсине протокол түзүлүп, айып пул салынды. Бул тууралуу кененирээк кийинки материалда. Буга чейин жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматы менен трасса боюндагы үйлөрдү кыдырып, түн ичинде малын жол боюна калтырбогон эскертишкен. Бирок ага карабастан жергиликтүү тургундардын кайдыгерлигинен улам бул көрүнүш дагы деле уланып келет. Облус жетекчисинин биринчи орун басары Талант Едилов жол кыймылынын коопсуздугун сактоо кызматы менен Талас-Тарас Суу-Самыр авто жолунда болуп, түн ичинде кароосуз калтырылган малдардын ээлерине түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Протокол түзүлөт. Жол тайгак абалын көрүп атасыздар. Чат базар айылынын тургуну түн ичинде жылкыларын трасса боюна кароосуз калтырган. Малдын ээси аныкталып, жерине протокол түзүлүп, айып пул салынды. Талас районунда Чат базар айылында 23 баш жылкы жол түн ичинде жолдун боюнда кароосуз жүргөндүгүнөн ал жерде жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери тарабынан ээси табылып, ээсине Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 190-беренеси менен малдын ээсине айып пул түзүлдү. Ушундай эле нерселерди элдерге айтып кетип атабыз. Буга чейин дагы укук бузуу жөнүндө протоколдор түзүлүп келатат мал ээлерине. Азыркы учурда жолдор тайгалак болуп, айдоочуларга кооптуу абал жаратууда. Ошол эле мезгилде трасса жээгинде жүргөн малдар жүргүнчүлөрдүн өмүрүнө коркунуч жаратууда. Бул багытта мал ээлерине түшүндүрүү иштерин күчөтүү зарыл. Мал ээлерин айтып берет эле, кайдыгер карабастан малдарыңыздарды короого камап, жолдун боюнан алыс жайсаңыздар. Себеп дегенде, жол кыймылынын эрежелеринде 24 пунктуна көрсөтүлгөн малды жолдун боюна кароосуз калтырбоо, жолдун чекесине жайбоо, түн ичинде мал айдоого тыюу салынат да. Бул баягы жолго чытап кеткенин себеби жолдо жол кырсыктар малдын катышуусунда дагы катталган учурлар бар. Ошол жол кырсыктарына кабылып, бөлөк жарандарга баягы өмүрүнө коркунуч жаратып, бөөдө кырсыктарга учурап калбоо үчүн бардык мал ээлерин эскертип кетебиз да. Мындан ары жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматы тарабынан трасса боюнда байма-бай рейдтер жүргүзүлөт. Мал ээлери дагы адам өмүрү, бөөдө кырсыктан сак болуусу үчүн малдардын кароосуз калтырбоосу кажет. Нурузбек Шаудамек уулу, Калмурат Мейманбеков, Эркинай Жумабекова, Талас району. Талас шаарындагы Атай Огонбаев атындагы балдардын музыкалык мектебинде эне тил күнү белгиленди. Ага Талас шаарындагы 9 мектептен жана Маназата, Мээрим Сапат жалпы билим берүү лицейлеринин мугалимдери, окуучулары катышты. Иш-чарада ар бир билим берүү мекемелери өздөрүнө бөлүнгөн улуттардын каадат салтын, ыр-бийлерин көрсөтүштү. Бул тууралуу кененирээк кабарчыбыз баяндайт. Биз чыныгы улутпуз. 21 февраль эл аралык эне тил күнү. Бул күндүн алкагында эне тилибизде эле эмес, дүйнө элдеринин тилин даңазалаган майрамдык иш-чара өткөрүлдү. Ага Талас шаарынын бардык мектептеринин мугалимдери жана окуучулары катышты. Билим берүү мекемелеринин ортосундагы бул сынакты Талас шаардык мэриясы уюштурган. Биздин улуу заманда бирок кыргызча сүйлөсө жаман да. Катышуучулар 11 тилде, башка 11 улуттун тилинде даярданышып, ошо саламдашуу, ар кандай бир нерселерди көрсөтүп, ошо улутту даңазалоо боюнча даярдыктарын көрсөтөт да. Бул кароосуздардын жыйынтыгы менен атайын ошо акчалай сыйлыктар, дипломдор даярдалган. Эне тили даңазалоодо бир гана кыргыз тили эмес, башка улуттун да тилдери, анын ичинде албетте кыргыз тили да бар. Башка тилдерди да билгенибиз жакшы, өзүбүздүн эне тилибизди дагы унутпашыбыз керек. Ушул максатта эне тилди даңазалоо максатында уюштурулуп жатат.
Катышуучулардын басымдуу бөлүгү мугалимдер болду. Ар улуттун формаларын кийип, окуучулар менен катар сахнада өнөрлөрүн тартуулап, тилдин баалуулугун, маанилүүлүгүн даңазалашты. Биз орус тилдүү болсок дагы бизге кыргыз тили келди. Бул майрамга даярдыкты көргөндө бизге аябай бир чети сыймыктуу болду, бир чети кызыктуу болду. Ошол кыргыз тилин жалпы эпосту, манас эпосубузду баш кылып, кенже эпосторду төш кылып, даярдыктарды көрүп атканда дагы бизге ары сыймыктуу болду деп эсептейм. Дүйнөлүк эне тил күнүнө карата бизге Индия улуту келген. Бизге берилген даярдыктар боюнча ар бирибиз кулдатык менен даярдандык деп ойлойм. Эми мугалим бул ар тармактуу болуш керек. Ошондуктан кайсыл тармакта болбосун, кайсыл жактан болбосун, мугалим баардык нерсеге даяр турушу керек. Сиздер менен таанышуу астында келе отурат. Охайо, конничива. Көрүүчүлөр бүгүнкү сахнада чеберчилигин көрсөткөн катышуучуларга жакшы баасын беришти. Бүгүнкү иш-чара абдан көңүлдүү өтүп жатат. Уюшкандыкта мектептер абдан жакшы даярдык менен келишкен. Окуучу мугалим чогуу катышып атышат бүгүнкү иш-чарага. Мунун да бир жакшы жактары бар. Ынтымак, улуттар аралык ынтымактык, ырашкерликти бириктирген бүгүнкү майрам эң улуу майрамдардын бири. Ошо мугалимдер, окуучулар абдан жакшы даярданышып, ошол өздөрүнө бөлүнүп берилген улуттардын маданиятын, өзгөчөлүктөрүн, алардын салт санаасын баардыгын абдан жакшы көрсөтүп берип атышат. Ар бир улуттун баа жеткис баалуулуктарынын бири анын эне тили. Эне тилди даңазалоого багытталган бул иш-чара өзгөчө шаң менен уланды. Бактыгүл Дүйшөнова, Чыңгыз Бокошев, Урмат Тогдурбек уулу, Талас шаары. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктардын негизги топтому менен тааныштыңыздар. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат, кечиңиздер көңүлдүү улансын.